Саламатсыздар урматтуу мен каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналга көргөнгө абдан кубанычтамын. Кечээ эле ошол Hezbollah мүчөлөрүнүн пейджерлери жарылуу боюнча ушундай видео кылдык элек, жаңылык кылдык элек. Бүт азыр маалыматтык агенттиктер дүйнө жүзү боюнча ушуну талкуулоодо. Кайра кечөө баягы жаңы жарылуулар болду. Бул жаңырылуулар бир башкача. Рациялар жарылып атты. Уюлдук телефондор жарылып атты. Андан сырткары ошол баягы микро толкундуу мештер жарылып атты. Электромобилдердин батареялары жарылып атты. Кошумча дагы ошол магнитолалар дагы электроника машинелердеги, бензин машинелердеги магнитолалар жарылып атты. Электроскутерлердин батареялары жарылып атты. Анан баягы күн батареялардын системалары, аккумуляторлору, баягы бүт энергия топтогон аккумуляторлор, алар жарылып атты. Андан кийин ошол көрүп атасыздар, кадрлар көп, жаңылыктар аябай көп, маалымат жайнайт. Эгерде мен кээде мага комментаторлорго жазып калат, эмне ышкыртып атасың, апыртып атасың, еврейлерди жактап атасың. Google'га жазсаңар ошол маалыматтар тастыкталган. Ушундай жайнайт да жөн эле маалымат. Бул деген баягы бүт литий ион батареялары бар аспаптар жарылып атат. Эми баягы расмий Ливандын бийлигинин айтуусу боюнча, расмий эмес азырынча, алдын ала эң биринчи жыйынтыктарга келип айткандары да, бул деген баягы пейджерлердин ичинде 20 граммга чейин ушундай жардыргыч зат болуптур деп айтып атышат. Жапониялык компания ушул пейджерлерди жасаптыр, Motorola эмес экен. Экинчиден, бул пейджерлер Венгриядагы катталган компания жасады деп айтып атышат. Жана ошол компаниялар, ал Венгриядагы компания ошол пейджерлерди Жапониядан алып келип, кайсы бир модификация өткөн окшойт. Аны качан болду модификация, Жапониядан болду же ошо Венгриядан болду белгисиз эмес. Аны кайра анан ошо Hezbollahга жеткиришиптир да. Ошо 5000 пейджер дейт. 5000ден ашык. Ошондо Венгрия расмий түрдө жарыялады, жок биз эмеспиз, бизге тиешебиз жок, бизге катталган компания бул жөн эле соода компания. Мындай Венгрияда өндүрүлгөн эмес, алар Жапонияда өндүрүлгөн деген расмий билдирүү беришти да. Анан ушул пейджерлер жарылып атканда аябай ошол Hezbollah мүчөлөрү сокур болуп калыптыр. Анткени баягы биринчи пейджерден бир маалымат келди, анан экинчи маалымат бир аздан кийин кайра бир маалымат келди. Анан ошол экинчи маалымат келгенде, экинчи кат келгенде пейджерди алып туруп көзүнө жакындатканда жарылуулар болуп кетти. Анан атайын кылган окшойт, ушундай расчет менен. Анан тотпой койгондордо чөнтөгүнөн жарылды да пейджерлер. Негизи эгерде пейджерге жардыргыч зат кошсо, анан атайын программа менен алыстан жардырса, бул толук түшүнүктүү нерсе да. Демек аны миибиз жете алат да, ошону түшүнө алабыз. Бирок бул жерде экинчи күнү болуп аткан атакада бул деген баягы литий иондук батареялардын бүт түрлөрү жарылышы, бул таң калыштуу нерсе да. Радио телефондор, ошол электроника, ноутбук, компьютерлар жарылып атат да. Ошол компьютерлар эмнеге жарылат? Ноутбуктарда литий иондук батарея бар, туура. Ушунун баары жарылганда, ошондо бир нече миң, 100 миңдеген электрондук аспаптар, ушуларга Израилдин күчү жетмек беле, Моссадтын күчү жетмек беле, ушунун баарына жардыргыч зат кошуп туруп, анан ушул өлкөнү сатканга. Өлкөгө сатканда эмне байкабай калат беле, атайын ошол коопсуздук кызматтары, мисалы үчүн расмий Ливандын эле өкмөтүнүн. Негизи дагы бир теория айтып атышат, эмнеге кечээ жарылды деп. Кээ бир теориялар боюнча баягы Hezbollah'нын коопсуздук эксперттери жардыргыч затты пейджерден тапкан, ошону билер заматта эле жарылдырды деп айтып атышат. Анткени кээ бир мисалы үчүн ошол Хасан Насралла, Hezbollah'нын лидери, ошол пейджерин таштап салыптыр да, мисалы үчүн. Ошон үчүн аман калды деп атышат. Анан эң кызыктуусу, пейджерлер жарылганда жапа чеккендердин арасында дагы КСИРдин, баягы Ирандын ислам ошол Стражи исламской революции деп коет, КСИР деп. Ошол корпус Стражи исламской революции деген. Ошол уюмунун дагы 12 мүчөсү жарадар болду да. Ал болсо баягы Сирияда болду. Сирияда бир нече дагы ошол кызматкерлер, мамлекет кызматкерлер жарадар болуптур. Андан сырткары дагы ошо башка да өлкөлөрдө, ошол Ирактын территориясында да ушундай жарадар болуптур да. Эң кызыктуусу, демек бул чын эле кибератака, бул интернет аркылуу жиберилген сигнал болду да.
бирок мындай күнүмдүк колдонуучу аспаптар кандай жарылып атат, эмнеге жарылып атат, баарына тең взрывчатка койду Израиль. Эгерде ошентсе анда зор экен да, анда таң калыштуу да, ушунчалык атайын операцияны ушунча кыска мөөнөттө же канча жылдан бери, кеминде деген 5 жылдын ичинде ушул жардыргыч заттарды ар бир аспапка коймок беле, литий иондук батареяларды жардыргыч заттар менен кошо жасамак беле, ушундай суроо да, кандай бул деп. Балким кайсы бир аспаптарга койгондур. Бирок менин оюм боюнча бул нерсе баягы башкача нерсе болуп атат да. Мисалы үчүн интернетте өтө көп тарап кеткен видео байкасаңар керек. Литий иондук батарея баягы атайын велосипедке коюлган лифтке адам кирип, анан лифттен жарылып кетет Кытайда. Лифттен жарылып кетип, ал адам аябай катуу жапа чегип, бүт баягы денеси күйүп кеткен да, ошондой болуп калган. Ушул видео WhatsApp'тар менен таратылган. Бул деген баягы литий иондук батареялар индукцияга түшкөндө жарылат экен да. Негизи литий иондук батареяны тешсең, ал күйүп эле кетет. Негизи баягы ысып кеткенде ошо зикирлер күйдү да, мисалы үчүн Кыргызстанда 1-2 зикир күйдү. Мисалы алар баягы кошуналарынан пожар болуп, замыкание болуп, анан электр тогу зикирге уруп, зикирден анан баягы акырындап от чыга баштап, анан акырында тез күйүп кетти, бирок жарылуу менен эмес, күйүп эле кетти да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген баягы негизи литий иондук батареялар күйгөндө кайсы бир канча бир убакыт бар да аман калганга. Бул болсо көп учурда жардыруу болуп атат да. Ошон үчүн ал жардырууну жетиш үчүн, мисалы үчүн индукциялык баягы металлдарды ширеткен индукциялык мындай мешке ошол литий иондук батареяны салсаң, ошондо гана жарылат да, ушундай катуу. Демек, анын жарылыш үчүн дагы энергия толтура керек да. Мисалы үчүн эртең менен баары түндө зарядкага коет, анан эртең менен зарядка толот, ошондо жарылыш керек да. Бирок ошол жардырылыш үчүн, мисалы үчүн, ошондой индукциялык талааны пайда кылыш керек да. Ал индукциянын талааны пайда кылыш үчүн бир топ энергия керек. Ал энергияны мындай жөндөн жөн чыгарып алып мындай кылса болбойт да. Ал энергияны топтош үчүн бир топ мындай технологиялык чечимдер керек. Эми-кечекти болбогондой. Бул инновация керек да. Ошондо кандай теория болуп атат да бүгүнкү күнү? Эң биринчи суроо, эми Ливанда болгон окуядан кийин бизге коопсуздугубуз канча? Ушу телефон ташып жүрөбүз, ар кандай нерселерди ташып жүрөбүз. Булар эртең жарылбайбы? Эгерде чын эле взрывчатка болбосо, өзү литий иондук батарея болсо, булар жарылып бизди бале кылбайбы? Ушундай суроо пайда болуп атат да биринчи. Коопсуздук маселеси пайда болуп атат. Ушул системалар сертификацияланган органдар кайсы, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда? Буларды кантип текшерет? Ичи литий иондук батарея чын эле эгерде атайын программалык код менен жардырылса, канча коопсуз бул бизге? Эгерде чын эле мону индукциялык магниттик талаа менен жардырса, анда бул башка сөз да. Анда буга корксо болбойт. Анткени баягы кайсы бир территорияда эле атайын спутник мененби, же атайын машинелер мененби, же атайын дрондор мененби, балким израилдиктер же кайсы бир башка өлкө атайын ушул индукциялык магниттик талааны пайда кылып атат да. Индукциялык магниттик талаа калганда ошондо жарылыш ыктымал да. Мисалы үчүн ошо Ливандагы ошо жапа чеккендердин сөзүнөн карасак, ошо жарылуунун астында ошол аспаптар бир аз мындай титиреп туруп, вибрация берип, анан жарылыптыр да. Мындай тез жарылган жок да, мындай бомбадай жарылган жок. Пейджерлер бомбадай жарылды. Булар болсо мындагы күнүмдүк жашоодо колдонулган аспаптар, алар ушундай вибрация болуп, жылып, анан жарылып атышат да. Мисалы үчүн, могу кадрдан көрсөңөр, бул деген микро толкундук танк. Муну баягы тынчтык митингдер мындай тынчсыз болуп баштаганда элдерди кубалаш үчүн ойлоп табылган да. Бул деген ысык мындай нур менен элдерди жылытып ийгенде эл ысыкты сезип, терисинен качат да. Ошол да системалар, микро толкундук системалар кээ бир учурда ушундай батареяларды ысытып, чоң аралыкта жардыра алат. Бирок аны кылыш үчүн баары бир мындай талаага жибергенде толкунду нурду, аны баары бир башкалар сезет да, ысыгын сезет. Бирок баягы Ливанда айтпай атышат, ысыгын сезет деп атышат. Демек, бул индукциондук курал же болбосо дагы бир мындай аскер серепчилердин арасында мурунтан бери бир миф бар да, мындай жомок катары, ылакап катары айтылган нерсе, бул скалярдык курал. Электромагниттик скалярдык курал. Эми деп коет. Мисалы үчүн, эми жарылганда техника бузулуп өлүп кетет да, мындай жок болуп калат, өчүп калат, бүт электроника өлөт, күйүп кетет.
Скалярдык курал болгондо электроника күймөк эмес дагы жарылып кетет да. Ошол скалярдык курал болушу ыктымал. Бирок аны баягы Советтер Союзунда теория катары айтканда иш жүзүндө бирден мамлекет аны жасай элек да. Бул скалярдык курал бул чын эле. Эгерде скалярдык курал болсо, анда бул чатакта, анда бул атомдук бомбадан да жаман. Кандай каалаган өлкөнү баягы таш дооруна текис жиберип салат, бүт электрониканы күйгүзүп салат. Анан албетте келечектеги согушта кайра баягы таш менен эле келтек менен эле согушкан болуп калат да элдер. Анткени эчтеке иштебей коет, электроника иштебей коет. Албетте аналогдук баягы мылтыктар иштейт, бирок аны өндүрүш үчүн дагы микрочиптер керек да азыркы өндүрүштө. Анда баары эскиче болуп калат, таш доорго түшүп калат да ошондой атакага кабылган өлкө. Ошентип, эгерде чын эле Израиль ушу иштерди баарын жасап атса, башка үчүнчү өлкөнүн жардамы менен эмес болсо, анда булар Ливанды баягы таш доорго жиберип атат да азыр. Бүгүнкү күнү резервисттер чакырылды Израилде. Анан Нетаньяху айтуусу боюнча ал деген айтат, биз деген ошо түндүк Израилдин бүт жашоочуларын көчүргөнбүз дейт өлкө ичине. Эми түндүк Израилде ар бир үйүнө өзүлөр жашоочулар кайтарылат айтты да. Ошентип айткандан соң албетте бүт серепчилер айтып атат, демек Израилдин түзмө-түз тиешеси бар. Демек Израилде бүгүнкү күнү скалярдык болобу же микротолкундук болобу же электромагниттик индукцияны нурларын жиберген ушундай талааларын түзгөн спутниктер болобу же атайын кандайдыр бир радио телескоптор, излучательдер болобу, ушундай кандайдыр аспаптар, ушундай кандайдыр курал бар да. Сиздер эмне деп ойлойсуздар ошол боюнча комментарийлерге жазсаңар, анткени бул деген баягы фантастикалык кинолордо болгон нерсе көрсө биздин жашообузга кирип атат да. Канчалык бул кооптуу да, анткени эгерде чын эле Ливандын мисалында карасак, биздин өлкөдө ал нерсе мисалы үчүн атайын терроризм катары же болбосо кандайдыр бир мындай хулигандык катары жасалышы мүмкүнбү? Мисалы үчүн ошол эле эгерде программдык обеспечение болсо, баягы микроконтроллер аркылуу, микрочип аркылуу батареяны ысытып туруп жардырып ийген, же анда өтө кооптуу да. Анда ошондой программисттер ошондой вирустарды таркатууга эч нерсе мындай тоскоолдугу жок да. Же болбосо бул эмеби? Бул эгерде жанакындай атайын курал болсо, анда бул башка сөз да. Анда дүйнөлүк коопсуздук көбүрөөк болот, бирок жанакы өнүккөн өлкөлөрдүн душманы деп жарыялаган баягы глобалдык түштүктүн өлкөлөрү чоң кооптуу мындай абалда анда. Анткени баары биздин жашоодо бүгүнкү күнү микрочиптер, микроконтроллер, микро электроника менен башкарылат, коштолот. Жада калса машине жүргөндө дагы инжекторду дагы компьютер катталышын компьютер башкарат да. Анан бул негизи ошо Ливан боюнча айтып кетсек, дагы кошумча жаңылыктарды айтсак, Орусия менен Украинанын ортосунда согуш күчөп атат. Мисалы үчүн кечээ Тарапец деген шаарда Поляницанын жардамы менен деп айтып атышат, бирок эки украиндык реактивдик дронду колдонушту деп атышат. Бирок кээ бир эксперттер айтып атат, ошол эгерде Тарапецтеги атайын артиллерия снаряддарын сактоочу, Искандер ракеталарын сактоочу, РСЗО Градтын снаряддарын сактоочу жана Кореядан келген Хвасон 6 ракеталарын сактоочу складты жардырыш үчүн кеминде дегенде ошо бетон бомба деп коет, бетон талкалоочу бомба керек болчу дейт. Анткени дүйнөлүк стандарттар менен курулган дейт ушул Тарапец. Аны жарыялаган, анын карталарын жарыялаган, анын баягы курулушун майрам кылып телевидениеден көрсөткөн Булгаков деген генерал түрмөгө отургузулду. Ушул жоопкерчилик тартты. Ошол склад жарылды. Аякта 30 тонна ушундай атайын ракеталар, снаряддар жарылды. Анын негизи Хиросимада жарылган бомбандай эле жарылды дейт. Ошол жарылышта 3 баллдык жер титирөө байкалды да. Ошондо 2 эле дрон, канча ар бир баасы $100,000 болсо, ошол 217 ошонун тегерегинде 3,5–4,5 миллиард рубль же болбосо $217 миллион баасындагы ошол снаряддарды жок кылды дейт. Анан ошону менен дагы бир нерсеси, украиндик генштаб айтып атат, Покровсктон Орусиянын жортулу токтотулду дейт. Орусия Донбасстан жоокерлерди чыгарып Покровскко жибере баштады дейт. Ошону менен бирге бүт Орусияда дагы чатак болуп атат. Чечендер менен орустар кайчылашып атат. Чечендер ошо Сулейман Керимов, баягы Путиндин администрациянын башчысынын досу, жана ошол Рамзан Кадыров, Чечнянын лидери, экөө тең бизнес талашып
кайчылашып атышууга чейин барды. Кечээ ушуну 2 киши каза тапты да. Ушундай нерселер болуп атат Орусияда. Анан Будановдун айтуусу боюнча, алардын баягы СБУ атайын кызматтын башчысы айтуусу боюнча, бүгүнкү күнү Украинада концепция кабыл алынды. Эми баягы желдеттер алдыда жүрүп согушпайт, роботтор салгылашат деп. Роботтор, дрондор, баягы алыстан башкарылуучу атайын аскер техникасы согушат дейт да. Адамды аябыз дейт, бизге адам жетишпейт дейт. Ошон үчүн биз роботторду алдыга жылдырабыз деп атышат да. Бүгүнкү күнү Украина роботторду согушта колдонууда алдыда болуп атат. Ошондо Америка Штаттарда аларды баягы туураганга аракет кылып, бирок америкалык баягы мамлекеттик корпорациялар Украинада эффективдүү системаларды жасай албай атат. Украиналыктар болсо эффективдүү системаларды өзүнүн мындай колунан эле жасап атат да. Мындай болгон тегеректеги мавиктерди колдонуп, мавик 2-лерди колдонуп эле аябай эффективдүү системалар жасалат. Тилдер болсо аябай миллиард доллар кетирип, мындай вертолет жасашты, бирок ал вертолет баягы өзү өтө оор, аны баягы мавикти эле сүйрөп кете албайсың да. Ошондой нерсе экен да. Анан ошондуктан америкалык ошол серепчилер өзүлөрү айтып атат, биздин өкмөт уят болуп атат деп, украиналыктардын системаларын кайталайбыз деп, артык кылам деп, тыртык кылып атат деп, ушундай сөздөрдө өзүнүн өкмөтүнө сын айта башташты да. Ливандагы болгон окуя албетте мени өтө таң калтып, өтө эсимди оодарды да. Мисалы үчүн мен деген мен коркуп калдым да. Эми мен биздин элибиз баары карасаң телефон менен жүрөт, туалетке отурасың, телефон менен кайда жүрөсүң, электромобилдер көбөйүп кетти өлкөдө. Күн батареялар акырындап тарап атат да. Күн станциялар жакында көбөйөт, подстанциялар бар. Булардын баары эгерде баягы өзүнөн өзү жарылса, бизге аябай чоң мындай экономикалык сокку болот да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы кыргыз жергесинде биз деген өзүбүз ушундай нерселерди өндүрүшүбүз керек. Жогорку технологиялык нерселерди өзүбүз өндүрүп, алардын коопсуздугун биздин кишилер ушу карап, биздин кишилер жооп берип, алардын коопсуздугуна литий темир фосфат батареяларын колдонуп, графен батареяларын колдонуп, жарылбоочу ушундай өндүрүштөрдү Кыргызстанда көбөйтүш керек. Эми бул жерден реклама, интеграция кетет. Албетте эгерде баягы ушул өндүрүштөрдү түзүш үчүн бизнес план керек да. Эгерде сиздер аны жазганга үйрөнөйүн десеңиздер, видеонун сүрөттөмөсүнүн астында могул QR код менен кирсеңер болот, сканерлеп, же болбосо видеонун астында мындай шилтеме бар, ссылка бар, ошону басып баяктан катталып, баяктан маалымат аласыздар. Кантип видео курска код аласыз, видео курстан кантип окуйсуз, кантип бизнес планды үйрөнөсүз, ошо боюнча маалымат аласыз. Эгерде мисалы үчүн жок, бизге бизнес план жазып бергиле десеңер, биздин ишканабыз жазып берет да бизнес планды. Жогорку технологиялык өндүрүштөрдү Кыргызстанда жайылтыш керек. Эл аралык эксперттер жалдаш керек. Негизи биздин ички коопсуздугубузду да күчөтүш керек да. Атамекендик телефондор менен сүйлөшсөк, атамекендик телефондо графен же болбосо темир литий фосфаттык аккумулятор болсо, ал жарылбаган деп тастыкталса көп лаборатордук мындай тесттерден, анда менин мисалы үчүн ошо коопсуздук үчүн мындай санам тынчыйт эле да. Анан ушундай ойлор сиздер эмне дейсиздер? Комментарийлерди жазгыла, эмки видеолордун көрүшкөнчө.